Бул Минажат Болотова. Ал Лейлик районунун Кара Суу айылынын тургуну. Учурда ал элеттеги аялдар үчүн жигердүү аялдар маалымат борборун ачкан. Бул борбор аймактагы аялдарга социалдык, экономикалык жана укуктук жардам көрсөтүүнү максат кылат. Мен көптөн берки кыялым же болбосо бир максатым ушул айылдагы аялдардын ушул айылдын шартында өздөрүнүн ишмердүүлүгүндө кандайдыр бир ийгиликтеринин жаралышына салым кошуп эле ушул кыялдарым ушул аялдар тынчтык тиреги долбоордун алкагында ишке ашып отурат десем болот. Көп нерсе алдым да, аялдардын коомдогу орду, климаттын өзгөрүүсүнүн бизге тийгизген таасири, анан ошого ыңгайлашуу боюнча негизинен ушул алдым. Минажат айымдын уюштуруусунда айыл аймактарында кыздар жана аялдар үчүн ар кандай тренингдер, семинарлар жана курстар өткөрүлүп келет. Ал өзү бул ишке көп жылдардан бери кайдыгер карабай, айылдык аялдардын жыргалчылыгын, билим алуусун жана өнүгүүсүн күчөтүүнү көздөп келет. Ишибизди октябрь айынан бери баштап, үзгүлтүксүз иш жүргүзүп келе жатабыз. 60 жаштан өткөн эже, Разия эже баш болуп, баягы компьютерди үйрөнөйүн деп аракет кылып үйрөнүп жатат. Ошондой эле аялдар ар кандай иш-чараларга катышуусунун активдүүлүгү дагы күчөдү. Минажат Болотова аялдарга күч берүү, аларды алдыга жылдыруу үчүн өзүнүн үлгүсү жана күчү менен коомду өзгөртүүдө. Ал бул аракеттерин аялдар тынчтык тиреги долбоору аркылуу ишке ашырды. Жалпы суммасы 370 000. Мунун 300 000 ушул долбоор тарабынан каржыланып берилди. Ал эми 70 000 жергиликтүү айылдык несебинен болду, айыл өкмөтү. Бул жерде 3 компьютер, принтер, проектор доскасы менен, ошондой эле моно стул, книжный шкаф бардыгы келди. Алынган билимдер жана тажрыйбалар аялдардын өнүгүшүнө чоң салым кошуп, көптөгөн жаш аялдарга өздөрүнүн максаттарына жетүүгө дем берет. Минажат айымдын жетекчилиги астында жигердүү аялдар борбору ар жыл сайын жаңы программа жана иш-чараларды ишке ашырып, аялдардын жашоосунда маанилүү өзгөртүүлөрдү алып келет. Мурда эми баягы жумуш, үй деп жүргөн болсом, азыр баягы айыл үчүн ушул айылдагы аялдардын ролуну жогорулатуу боюнча жакшы бир иштерди аткарамын деп, ошол аткарган иштериме жетиш үчүн окууларды, билимди алдым, мотивация алдым. Ошону менен бирге долбоордун алкагында баягы лидер айымдар менен, ишкер айылдар менен жолугуп, ошолордун көп алардан тажрыйбаларды алдым десем болот да.